Салам радиосунда жаңылыктар. Саламатсыз бардактуу угарман жана көрүүчү, эфирде жаңылыктар түрмөгү. Аны менен мен Нурпейил Ашур кызы тааныштырам. Баткенде соңку аптада 845 жол эрежесин бузуу фактысы катталды. Бул тууралуу Салам медиага облустук милициянын жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо бөлүмүнүн басма сөз катчысы Бектемир Мамытов билдирди. Акыркы жумада жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо бөлүмүнүн кызматкерлери тарабынан 845 жол эрежесин бузуу фактысы аныкталган. Алардын ичинен мас абалда автоунаа башкаргандар 13, айдоочулук куәлиги жана тийиштүү документтери жок автоунаа башкарган 11, кыймылдын белгиленген ылдамдыгынан ашырып айдаган үчүн 171 айдоочуга укук бузуулар жөнүндө протоколдор толтурулса, 22 автоунаа убактылуу айып короого киргизилген. Жана башка ар кандай жол эрежелерин бузгандыгы үчүн 650 протокол толтурулган. Бардык айдоочуларды Эртең 15 август күнү Лейлек районунда, Сүлүктүр шаарынын бардык кварталдарында, Баткен районунун айрым айылдарында жана Баткен шаарынын айрым кварталдарында электр энергиясы үзгүлтүккө учурайт. Бул тууралуу Баткен электр тармактары ишканасынан билдиришти. Ага ылайык Айгүл Таш аба чубалгысында 2023-2024 көз-кыш мезгилине даярдыктын алкагында кезектеги оңдоп түзөө жумуштары жүрөт. Буга байланыштуу саат 8:00-дон 18:00 чейинки аралыкта жогоруда аталган аймактарда жарык өчөт. Баткен шаарындагы суу ноорулору тазаланды. Баткен шаарында Борбордук базар жайгашкан Сайдиман Ажы көчөсүндөгү суу ноорулору таштандылардан тазаланды. Бул тууралуу шаардык бийликтен билдиришти. Тазалоо иштерине 10 жумушчу күч жана техникалар тартылып, 3 КАМАЗ таштанды чыгарылды. Ал эми шаардык бийлик Баткен шаарынын тургундарын аталган көчөдө ишкердик жүргүзгөн ишкерлерди жана ашкана иштетүүчү ишкерлерди суу ноорулоруна таштанды таштабоого, санитардык гигиеналык кабалды туура сактоого чакырат. Лейлек районуна жаңы аким дайындалды. Президент Садыр Жапаровдун жаралыгы менен Канимет Осмонбеков Лейлек районунун акими болуп дайындалды. Бул тууралуу облустук бийликтен кабарлашты. Ага ылайык Осмонбековду бүгүн 14 августта жамаатына президенттин Баткендеги өкүлүнүн орун басары Тимур Мадияров тааныштырды. Канимет Осмонбеков буга чейин президенттин Талас облусундагы өкүлүнүн биринчи орун басары болуп иштеген. Күндүн маанилүү учурлары мына ушулар болду. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча саламатта туруңуз.